Абактан bir ay мурун чыккан 3 адам кайрадан кармалды. Алар Бишкекте дүкөндөрдү тоноп жүрүшкөн. Бишкек шаарынын Жал Кичи районундагы дүкөнгө бет капчан кирип, сатуучуларды белгисиз үлгүдөгү тапанча менен коркутуп, 80 000 сом карактап кеткен шектүүлөр кармалды. Окуя 3 февраль күнү саат 23:40 болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, тиешелүү арыз менен дүкөндүн ээси кайрылып, дүкөндү тоноп кеткен белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факты боюнча Лейлин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 168-беренесинин каракчылык негизинде кылмыш ишин козгоду. Шаардык ички иштер башкармалыгынын жана райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө абактан 1 ай мурун бошотулган кылмыштуу топ кармалды. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында каракчылык менен алектенип жүрүшкөн. Милиция кызматкерлери кармалган кылмыштуу топ аталган дүкөндү тоноогонун жана каракчылык боюнча дагы 7 фактыга тиешеси бар экенин аныктады. Шектүүлөрдү текшерүү учурунда алардын жанынан 3 медициналык беткап, 2 тапанча, 4 уюлдук телефон, белгисиз суюкту куюлган шприц, ошондой эле башка далил буюмдар табылды. Шектүүлөр буга чейин соттолгону белгилүү болду. Алынган далил буюмдар тиешелүү экспертизаларга жөнөтүлдү. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле кармалган топтун башка окшош кылмыштарга тиешеси бар же жок экени текшерилүүдө. Аталган топтон жабыр тарткан жарандар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына 0312 54 41 84 жана 0778 77 37 37 номерлары аркылуу билдирсе болот. Булак турмуш KG. Не надо играть американцев. Давай, я туда пойду. Вот сами возьмите деньги. Идем. Сами возьмите деньги.